Мен Чериков Азизбек Арапбаевич, Хакасский региональный общественная организация менің Кыргызстаным, ошону жетектейм. Биздин организация 2002 жылы Республика Хакасия город Абаканда каттоодон өткөн. Ушул 2002 жылдан бери ушу мигранттар менен иштешебиз. Өзүбүз да мына 2005 жылы гражданство алганбыз. Себеби гражданство албасаң тиги жерде жашоо турмуш кыйын болгондукка байланыштуу ушул гражданствону кабыл алганбыз. Ошо 2002 жылдан бери ушул уурусунда туурусунда ошол жерде баарын жолуга салып эл алдында уятка калбай иштеп атабыз. Колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Келген мигранттарга груз 200 жөнөтүп атабыз. Кете албай калган арака берилип, ошол жерде бичевать этип кеткен кыргыздарыбызды жөнөтүп атабыз. Колубуздан келген жолдо калып калган даже Тажикстан кыргыздарга да жардам берип атабыз. Себеби кыргыз деген бул өтө чоң нерсе. Бул өзү Хакасия негизинен биздин илгертен Енисейдин жээги кыргыздардын жери болуп эсептелинет. Кыргыздардын Кы тамгасы ошактан чыккан. Кыргыз кара ханствосы биринчи ордосу Хакасияда болгон. 2711 жылы биринчи кыргыздын баатыры Барсбек баатыр, анын Алтын көл деген көлү бар. Барсбек баатырдын ребрустерден калган таштары бар. Музейде сакталган Минусинский музейинде бар. Хакасиянын Абакан музейлеринде. Себеби биздин чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз ошо Енисейдин жээгинен келген үчүн бизде ушул кыргыздарды бизден калган калдыктар болуп эсептелинген. Бул Хакас калкы. Ошон үчүн Хакастар калган, Шорстар калган. Шорияда тиги жерде азыраак малонаселенный Шория бар. Ошо Хакасиянын территориясында. А так 7000 кыргызыбыз бар. Выходцы и граждане болуп туруп 7000 количество. Анын 3500-4000 граждане Россия. Андан сырткаркысы 3000 алар мигранттар. Баягы апрелден баштайт миграция до декабря. Мындай айтканда декабрга чейин. Кудайга шүгүр биздин асылы кыргыздарыбыз чулочный ушу базарларда иштешет, стройкада иштешет. Бир 50дөй кыргыз врачтарыбыз бар республикада. Кудайга миң кырлы шүгүр. Любой больницага барсаң, любой жерде, любой кыргыз баары кыргыз да. Кыргызча түшүндүрөсүң, кыргызча объяснять этесиң. Биздин мигранттарга ошонусу жакшы. Мен эмне эле биздин ушул билип билбей барып аткан мигранттарыбыз өкмөттөн суранаар элем ушул жерден кичине бир какой-то улучшение документ колуна берип, ушул жаш балдарыбыз барып, же орусчаны билбейт, же кыргызчаны билет, эми орусчаны же түшүндүрө албайт. Орто жолдо милицияларга жем болгону көп. Кыргыздар барып эле же общество бар экенин билбестен мындай эле бирөөлөргө обращаться этип алат. Тигилер буларды пайдаланышып, тигилерден 5-10 сом пайда көрүшүп, бул жерге ишке мындай кылдык, андай кылдык деп ушуна суранар элем. Эгерде действительно Россияга барып, ушу Хакасияга иштей турган болсо, ошол жердин өзүбүздүн уюмубуз бар. Туура эле келип жолукса, колубуздан келген жумуш таап беребиз. Колубуздан келсе, пропискага жардам беребиз. Ушул негизи кыргыз патриоттору көп. Кыргыздар өтө, мен ойлойм, өтө уюмдуу калкпыз. Кыргыз дегенде патриотпуз негизин алганда. Анан мен да бир сунуш киргизейин деген сунушум бар. Ушу Кыргызстанга. Мына ушул жерде деле иштесек болот, Кыргызстанда эле. Мына мисалы Таиландда жумушка кириш үчүн
жумушка ушу мигранттар, биздин мигранттар ушул жерде бир ишкана ачыш үчүн обязательно бир кыргызды ишке алыш үчүн эки тайканы, тайысты дагы ишке алат экен да. Себеби эки тайга сен вынужден порядка налогун төлөп бересиң, социальный фонд, пенсионный баарын төлөп берет экенсиң да. Ушундай эле нерсени биздин правительство ушул жерге коюп эме кылса, эмнеге көтөрүлбөйт, туурабы? Себеби мына бул жерде канча Кытай жүрөт, канча африканецтер жүрөт, канча деген американецтер жүрөт. А ошолорго барсаң, өзүлөрүндө ошактан алып келип рабочий иштетишет. А почему биздин местный власттан ушуну контролдошпойт? Ушуну контролдошсо, кана ошо бир кыргызды, бир американецти өзүнө иштетиш үчүн эки кыргызга жумуш таап, айлыгын берип атпайбы? А почему ушуну биздин өкмөт карабайт? Мен ушул сунушту ушул жогорку кеңешке письменный виде берсем деген ойлорум бар. Бардык жерде, кай жерде болбосо, эмне кылабыз ушу темселеп бөтөн жерде, бөтөн элде. Мына ушул жерден эле ушундай тармактардан закондун негизинде ушул дополнительный кабыл алып закондорду ушул иштеп аткан ушул жерде келип башка мамлекеттен иштеп аткандарды контролдоп эле мына кумтор иштеп атат. Канча деген мына кытайларыбыз канча деген келип иштеп атат. Ошондо бир кытайды ишке алыш үчүн эки кыргызды кошо алса, 1000 кытайдын ордуна 2000 кыргызга иш болот го. И ошондой эле налог төлөнөт өкмөткө, айлыгы болот булардын. Мен ушул сунушту киргизейин деген ниетим бар. Анан кийин сураны ушул кыргыздар Россияга кетип атканыңыздар да обязательно ошол жерге эле барып кыргыздарга жем болуп атышат. Ушундан этият болсоңор. Ошол жерде ар бир региондо өзүнүн миграция боюнча жана андан сырткары диаспора боюнча эмелери бар. Конторалар бар, кыргыздардык эле. Ушуларга кайрылышса, ушулар жоготуусуз бир жерден 5-10 сом экономдоп жилье таап алат, ишке орношуп алат. Ошондон сырткары мына миграционный учет деген бар бизде, паспортный визовыйга 90 күнгө гостевой берилет. Гостевойго туруп патент алышка уруксат болот. Андан сырткары разрешение работа, временный проживание, разрешение временный проживание алса болот. Эгерде бир тууган уруктары гражданин болсо, ошонун негизинен биринчи разрешение временный проживание тапшырып, андан кийин вид на жительствого тапшырып, ошонун негизинде гражданство ала турганда эмелер, возможностьтар бар. Андан сырткары жаңы проект азыр чыгып атат. Эгерде могул жерден ошол кетип аткан мигранттар Бишкектин ЗАГСынан действительно үйлөнгөн, үйлөнбөгөн деген справкалары менен барса, тияктан гражданин Россияга, мисалы кыргыз балдарга турмушка чыга турган болсо, булар автоматически гражданство алууга укуктуу. Бизде көптөгөн программалар, көптөгөн эмелер бар, законодательстволор. Ошонун негизинде иштесе да болот. Эми бизде жакшы ушул башка жерге караганда Хакасияда баягы хакастар бар үчүн бизди как хакастардай прием кылышат. Эч жактан эч кандай давка жок. Мындай рекет деген бизде жок. Только законду бузбай түз жүрсө, любой жерде приветствовать этет. Дагы деле өз законду өзүбүз бузабыз кыргыздар. Башка эч ким бузбайт.